Жаңы жылда Борбордук аянтта балаты тигилүүсүн каалайт элесиз? Жок, каалабайм. Элге тынчтык керек. Эмне үчүн тигилиш керек? Сөзсүз керек да. Керек болсо Жаңы жылдын шаниси да балаты деген. бул деген ошондо искусственный болуш керек беки, жаңы кезилген балатыларды? Эми жакшы, негизи эле эме кесилгени жакшы го. Неме искусственный болгон эмерек да. Кереги деле жокпу дейм. Керек деле жокпу? Биз такыр коюлган деле кажет жок, Ошол балатага сарпталган акчаларды кайсыл жакка жумшаса туура болот деп ойлойсуз? Билбейм, кайсы жакка эметерин. Жумшалса жер көп го энди. Балаттын керектери жок. Кайрымдуулукка, инвалид үйлөргө, мисалы картаңдарларга төлөсө болот эми. Да, Борбордук аянтка балаты керекпи? Керек деп ойлойм, эми жаңы жыл барыбир. Керек болсо кандай балаты, искусственныйбы же болбосо жаңы кесилтилген балаттар орнотулат? Ал эми шартка байланыштуу болот го. Мурун накталай эмеле азыр искусственный. Айырмасы жок, мен үчүн бирдей эле көрүнөт. Эми жаштар үчүн обязательно тигилиш керек да. Эгер тигилсе, бул деген жаңы кесилген балатыбы же искусственный? Көп жылдык бул. Искусственный жакшы. Карата Борбордук аянтта балатын тигилгенин каалайсызбы? Каалайбыз. Тигилсе кандай балаты тигилиш керек? Көп жылдыкпы, ошол колго жасалган же жаңы кесилтилген? Жаңы кесилтилген. Эми тигип койсо жакшы эле болуш керек, мен өзүм оюм. Эми бир жылда бир келет андай жаңы жылдык маанай. Анан эми баягы адамдар өздөрү неме үчүн баягы жаңы жылды жакшы тошуш үчүн баягы көрктөндүрүп тигип койсо болот болуш керек деп мен өзүм ойлойм. Эгер тигилсе, бул деген көп жылдык жасалган искусственный балаты болуш керекпи же жаңы кесилтилген балаты деп ойлойсузбу? Мен жаңы жыл келген балаты деп койсо болот дейм мынакей. Себеби мисалы үчүн жыл сайын балаты кезилип келип тигилгенине 100 000 сомдон ашык акчалай сарпталат экен да. Биз азыр шаардык мэрия сунуш катары киргизилди элек. Балким искусственный койсо, көп жылдык кирсе, жылда кетип турган каражаттарды башка багытка бурса кандай дейм? Туура, мен дагы ошо сизге кошулам. Негизи сиз айткандай баягы жыл сайын кезилип ал жөн эле жаратылыш талкалана бергенде болбойт. Бул эми искусственный болсо адан да жакшы. Мына жылда мисалы бул экономика эмеге дагы менимче бул жакшы болуш керек. Себебинде искусственный алып туруп тигип койсо жылда алат, кое берет. Жок дегенде ал 5 жылга чыдап берет болуш керек. Баягы искусственный тигип койсочу. Мен өзүм көз карашым ошо, сиздерге кошулам. 100% баягы кеспей эле, жашнакай кылып эле, баягы искусственный алып келип туруп эле тагып койсо, бул мен көз карашым, буга да кошулам. Айта албайсың, тиге тикпей, аны немеге караш керек да, чыгымына караш керек да. Азыр чыгымдарды кыскартып атпайбы? Чыгымына караш, тикпей деле койсо болот. Мисалы, мусулманчылыкта жаңы жыл деле жок да. Ал эми орустардан келген, башка жактан келген да. Аны эми шартка жараша кылбай деле кой, эч ким деле таарынбайт агам, менин оюмча да. Энди жаңы жылга балаты тигип койгон жакшы го. Биз ошентип элеметтик да. Азыркылар эле кичине мындай биз жаңы жылды тааныбайбыз деп атат. Биз негизи елка болгон эле жакшы. Да, Борбордук аянтта балатыны көргүңүз келеби? Көргүм деле келбейт ачыгында. Жаңы жылда Борбордук аянтта балаты тигилүүсүн каалайсызбы? Эми балдар үчүн тигилсин деп ойлойм, ооба, биз баягы советский временный элдерибиз да, кишилерибиз. Ошол себеп менен тигилсин. Эгер тигилсе, бул деген көп жылдык колго жасалганбы же жок, искусственный болсун, ооба, анткени жаратылышка зыян келтирилбесин, ал бир 15-20 күн турат экен, анан кийин ыртылат экен. Анын кийинки эмесин ойлосок, жаратылышка зыян келтирип калат экен. Ошол себеп менен менин оюмча жасалма балаты болсо жакшы болмок. Жаңы жылда Борбордук аянтта балаты тигилүүсүн каалайсызбы? Балдар үчүн каалайбыз, биз балдарыбызды апарабыз да ошол жакачы. Искусственный болсо деле жакшы го дейм, анткени жылда эле эмете бербей, улам жаңыны бузо немете бербей, кезде бербей, жылда ошону эле тиге беришет да, расход көп кетпейт эле да. Билбейм, мен өкмөттүн өзүнүн кандай каалоосу да биз эч нерсе дей албайбыз. Каалайм. Майрам болгон жакшы да, негизичи. Анс деле майрам аз болуп калды го. Балаты баягы жаңы кесилтилгенби же искусственный болсунбу? Эми натуральный. Балдар үчүн болот.
Эгер тигилсе жаңы кесилгенби же искусственный? Ну не обязательно жаңы, искусственный жылда тигип жүргөндө эле тигип койсо болот да. Лишний расход эмне кереги бар. Эми жылда тигилип жүргөн тигиле берсе болот го дейм мен оюмча. Эгер тигилсе балаты жаңы кезилип келгенби же искусственный? Искусственный эле кылыш керек. Жылда коюп жүргөн эле 2-3 жылга колдонуп. Бардыгы эле каалайт го дейм, балаты болуп турса. Тигилсе кандай болуш керек? Искусственный жаңы кезилип? Искусственный караганда эме жакшы го дейм. Эми болсо желательно искусственный эмес, мындай эме болсо жакшы болмокпу? Живой болсо? Живой болсо. Болгону каалайм дейм. Менин неберем бар, билимканада окуйт. Анан кантип каалабай койсун. Майрамдаш керек да кичинекей балдар. Майрамдап, ушул майрам маанай мындай көңүлү көтөрүңкү болуп, аябай жакшы неметиш керек да. Конечно, бул традицияда, бул деген Европада, негизи эле бүт эле жер жүзүндө, жер шарында бул биздин эмнеге балаты? Балаты деген биздин балдарыбыз, неберелерибиз. Не то что бизде болгон жашы келип калган адамдар дагы балатыны көрүп, жүрөгүбүз тазарып, жүрөгүбүз сүйүнүп, конечно, болуш керек, ким айтып атат болбосун деп. Болсо ошо искусственныйбы же жаңы кесилтилген балаты? Эми мындайда, эми биздин жашоо шартыбызга байланыштуу бизде деген Кыргызстанда арчалар жок, арчаларды кыйш, жалко. Аны деген көрүп туруп анан кийин кайта багып ыргыт деп, лучше мейли искусственный болсо деле жашынакай кооз жасалгасы менен адамды өзүнө тарткан жашынакай балаты болсо, биз аябай кубанычтабыз. Бирок балатыны кыркып деле мындай живой балатыны кыркып анан жалко го, ал деле өсүмдүк да.